Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өткөн жана келерки күнөөлөрү кечирилген. Ошондой болсо дагы Аллах Тааламдан дайыма кечирим сурап жүрчү эле. Басса турса, отурса дагы истигфарларын угуп жүргөнүн канча деген риваяттарда келет. Сахабалар дагы көп угуп жүргөн эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан көп истигфар айткан. Истигфар дегени астагфируллах, Аллах Таала мени кечире көр деген. Аллах Тааламды кечирим сураганда адам ушул нерселерди тилейт. Адамдын күнөөсү кечирилсе тозокко түшпөйт. Адамдын күнөөсүн Аллах Таалам кечирсе адамдарга ашкере кылып шерменде кылбайт. Бул дүйнөдө айыбы жашырылып адамдарга шерменде болбошу жана акыретте калайык калктын арасында дагы Алла Таалам аны жазалап, шерменде кылып күнөөсүн айыбын жашырып кечириши. Ушул кечирим. Аллах Тааламдын кечирими адамдын айыбын жашырып, күнөөсүн кечирип, тозокко салбашы. Астагфируллах деп кечирим сураганда ушул нерсени эске алайлы. Сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кечирим сурап Алла Тааламдан истигфар айтып жүргөнүн угуп жүрчү эле. Ибн Омар радиаллаху анху айтат: "Ин кунна ланаудду ли расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам фил маджлисил вахид 100 марра." Биз керек болсо санаганга үлгүрчү элек. Бир эле отурган маджлисибизде 100 жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтчу эле дейт. Эмне деп? "Роббихфирли ва атуб алейя иннака антат таввабур рахим." О Аллах, мени кечире көр, тобамды кабыл кыла көр. Чындыгында сен тоболорду кабыл кылуучусуң. Сен ырайымдуу же мээримдүүсүң деп. Абу Давудда келген бул хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин жыйнаган, чогуткан, жаттаган, чоң эмгек кылган, пайгамбардын жанынан чыкпаган, каякта болсо да жанында жүргөн чоң улуу сахаба Абу Хурайранын айткан сөзү бар белгилүү. Насаиде келген. "Ма раайту ахадан акthara min an yaqula astaghfirullah wa atubu ilayh min расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам." Аллахтын элчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан дагы ашкан, андан да көп истигфар айткан, тобо кылганды мен көргөн жокмун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан дагы өткөн, көп истигфар кылган, тобо кылганды көргөн жокмун деп. Астагфируллах деп. Өткөн күнөөсү, алдыдагы күнөөлөр кечирилген Аллахтын элчиси, шарапаттуу адам ушу истигфарды көп айтып, Аллах Тааламга тобону көп кылып жүргөн болсо, бизге окшогон күнөөкөр адамдар кандай анда? Андан да көп айтыш керек истигфарды. Күнөөсү кечирилген адам, өткөн күнөөлөрү дагы, алдыдагы күнөөлөрү дагы. Бул нерсе биздин эле ойдо эмес. Энебиз болгон Айша энебиз дагы бул суроону берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Бухари Муслимде келет. Айша энебиз айтат: "Анна набия саллаллаху алейхи ва саллам кана якуму минал лейли хатта татафаттара кадама факулту ла." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түндө намазга турганда тамандары жарылып кетерле дейт. Ошого көпкө тургандыгынан. Ага айтчым: "Лима таснау хада я Расулуллах?" Бул нерсени эмне үчүн кыласың, о Аллахтын элчиси? Факад гафараллаху лака ма тaqaddama min dambik ва ма тааххар. Аллах Таалам сенин өткөн дагы, алдыдагы күнөөлөрүңдү да кечирип койгон эле го. Эмне мунун бардыгын жаныңды кыйнап, өзүңдү кыйнап дегендей бир абалда суроо берип атат Айша энебиз таң калып. Мынчалык түндө туруп деп. Кола Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берип атат: "Афала ухиббу ан акуна абдан шакура." Мен шүгүр кылган пенделерден болбоймунбу? Шүгүр кылган пенделерден болгум келет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берип атат. Мындайча айтканда, өткөн күнөөм, алдыңкы күнөөм кечирилген болсо, анда Кудай Тааламга шүгүр кылгандардан болбоймунбу деп. Фатх сүрөсүнүн 1-2 аятында Алла Таалам айтат: "Инна фатахна лака фатхан мубина." О Мухаммад, чында биз сага анык жеңиш бердик, ачып бердик деп. "Лиягфира лака Аллаху ма тaqaddama min dhanbik ва ма тааххар ва ютимма ни'матаху алейк ва яхдияка сирата мустақима." Аллах Таалам сенин өткөн жана келерки күнөөлөрүңдү кечирип, нематын, жакшылыгын толуктап берди жана түз жолго сени салды. Сени түз жолго салып, нематын толуктап берип, алдыңкы жана өткөн күнөөлөрүңдү кечириш үчүн деп айтып атат. Мына ушундай туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намаз бүткөндө дагы "Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах" деп намаз салам бергенде дагы астагфируллах 3 жолу айтчу эле. Маджлисте отуруп калса да адамдар менен "Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк"
Ал жерде дагы истигфарды, тобаны айтчу эле. Мажлис бир жерде отуруп калса, сөзү бүткөндө, ажылык бүткөндө дагы айтчу эле истигфарды.